Кемпирабад суу сактагычынын коргоочуларына карата бийликтин репрессиялык чалгысын толук иштеткени Кыргызстандын тарыхында калаары талашсыз. Келиңиздер, бул абал тууралуу жана анын коргоочуларынын бири оппозициячыл саясатчы Жеңиш Молдокматовдун мисалында баамдайлы. Саясий туткун жана элдешкис оппонент Жеңиш Молдокматов жаңы бийлик келгенден бери алардын башкы каршылашына айланган. Анткени Молдокматов авторитардык башкарууну көздөгөн бийликти принципиалдуу түрдө колдогон эмес. Ошондон улам Конституцияга каршы борборун түзүп, президенттик башкарууга каршы чыккан. Молдокматовдун 2 жыл мурунку эскертүүлөрү бүгүн толук иштеп, сөз эркиндиги басылып, эркин медиаларга кысым күчөп, бийликке каяш айткандар суралып же камалып жаткан учур. Андан соң Молдокматов командасы менен жетим тоонун Кытайга шарты жана экономикалык эсеби жок берилишине каршы чыккан. Чек ара маселелерин чечүүдө ачыктыкты талап кылып келген. Экономикалык кадрлык кемчиликтерди ачыктап, көптөгөн маселелер боюнча өз оюн ачык айткан. Молдокматовду мыйзамсыз түрдө 2021 жылдын 6 майында эч негесиз камакка алышкан. Жалпысынан 10 ай камакта отурган соң сот Молдокматовду актап, камакка алуу чечимин жокко чыгарат. Бирок бийликтин кысымы улана берет. 2022 жылы Кемпирабад суу сактагычын Өзбекстанга өткөрүп берүү маселеси көтөрүлгөндө Молдокматов Кемпирабадды коргоо боюнча процесске активдүү катышкан. Бийлик ачык сынды көтөрө албай 2022 жылы 23 октябрь күнү 26 адамды камакка алган. Алардын катарында Туран партиясынын лидери Жеңиш Молдокматовдон сырткары партиянын саясий кеңешинин мүчөсү Эрлан Бекчоро уулу дагы бар. Жарандык коом жана эл аралык коомчулук тарабынан массалык камоолор Кыргызстандын тарыхында эң ири мыйзамсыз кысым аракеттер деп бааланууда. Көптөгөн юристтер жана укук коргоочулар да бул аракеттерди эч негесиз жана мыйзамсыз процесс деп баалашууда. Кемпирабад ишинин алкагында камалгандар боюнча президент Садыр Жапаров өзү комментарий берген. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, чет жактан акча алып келип алып, чогултуп алып туруп, месага акча, месага диги бусик акча, месага диги портерге акча, элди портерге жүктөп келди деп атат. Элди портерге жүктөп келгенде эл эмне мал баларга. Президент Жапаров курултайда кийин кабар агенттигине маалымат берди. Не дейт? Кылмыштуу топ портерге элди жүктөп келүүнү көздөгөн, эл эмне мал беле деп бир эмес 2 жолу элге жан салды. Бул жалган, толук жоопкерчилик менен айтам. Президенттин айтканы жалган. Анткени комитеттин жыйынында мен айткан. Митинг бул оюнчук эмес туугандар. 15 000 киши чыгарабыз деп, 200 кишини портердин артына салып келгендерди көргөнбүз деп Өмүрбек Бабановду мисал кылып келтирген. Менин ал айтканым менин телефонума жазылган. Үйүмө тинтүү келгенде ал телефонду табылбай алган. Мен ал записти сотто чыгарам, ачыктайм. Ал эми президентке жалган маалыматты жеткирген тергөө, урматтуу төралык кылуучу, шылдың болот, жооп бериши керек. Ушул мыйзамсыз ишти токуп, мыйзамдаштырып берген прокурорлор, соттор жооп бересиңер аттыр. Бирок президенттин сөзүн бийлик өзү түзгөн соттук лингвистикалык экспертиза жыйынтыгын жокко чыгарды. Соттук лингвистикалык экспертизанын чечими: экспертизага берилген тексттерде массалык башаламандык уюштуруучу белгилер камтылган эмес. Экспертизага берилген материалдарда бийликти күч менен басып алуу же күч менен кармап туруу, ошого тетек Кыргыз Республикасынын конституциялык түзүлүшүн күч колдонуп өзгөртүүгө жана ошондой эле жарандарды расалык, этникалык, улуттук, диний белгилерине жараша өзгөчөлүгүн, артыкчылыгын белгилеген басымтууну пропагандалоочу сөздөр, айтымдар, сүйлөмдөр камтылган эмес деп тыянак чыгарышкан. Бул ишти бийликтин сөз эркиндигин чектөө жана оппозицияны кысымга алуу аракети деп белгилесек болот. Саясий куугунтуктун жыйынтыгында Жеңиш Молдокматовдун түрмөдө отурганына жалпы 380 күн болду.